Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка келер замат коңшулар менен алаканы бекемдөөгө киришкени белгилүү. Биринчи визитин Москвага жасап, андан ары Минскке барып, Назарбаев менен жолугуп, ошол кездеги кыргыз-казак чек арасындагы чыңалып турган абалды жөнгө салууга жетишкен. Президент жыл ичинде башка канатташ мамлекеттер менен дагы мамилени бир тепкичке көтөрүп, Кыргызстандын тышкы саясаты көп вектордуу багытка бет алды. Муну саясаттануучулар дагы кубаттайт. Новый глава государства Сооронбай Жээнбеков. Мы видим достаточно. Президент Сооронбай Жээнбеков биздин өлкөнүн негизги стратегиялык өнөктөштөрү менен болгон жылуу мамилени тез ылдамдыкта куруп жатат. Ал шайлоо алдында да стратегиялык мамилелер бар өлкөлөр менен тыгыз алака болот деп айткан эле. Көп өтпөй кыргыз-казак чек арасындагы абалды жайгарбадыбы? Кыргызстан Борбор Азиядагы кадыр барктуу мамлекеттердин бири. Ал эми дүйнөлүк саясатта өзүнүн орду бар. Өлкө кен байлыктарга бай болгондуктан тышкы саясаттын үлкөн оюнчулары да көз салып турат. Жогорку окуу жайлардын биринин эл аралык мамилелер боюнча кафедра башчысы Токтобек Рыскуловдун айтымында Кыргызстан чакан болгону менен өнүгүүгө багыт алган потенциалы жогору өлкө. Мы представляем большой интерес для больших игроков. Биз ири державалардын кызыкчылыгы кагышкан аймакта турабыз. Азыр талдоочулар деле айтып жатпайбы? Борбор Азияда чоң оюндар башталды деп. Биздин аймак дүйнөлүк саясатта чечүүчү мааниге ээ. Отметить, что наш регион Центральной Азии. Адистердин айтымында Кыргызстандын тышкы саясатка байланыштуу курч көйгөйлөрү акырындык менен жөнгө салынууда. ТИМдин башчылыгына келген жаңы министр Чыңгыз Айдарбеков Россиянын элчисин кабыл алып, эки өлкөнүн алакаларынын азыркы абалын жана келечегин талкуулады. Ошондой эле Айдарбеков Кытайдын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугуп, эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу, кызматташтыкты бекемдөөгө бел байлады. Бир жыл мурун Казакстан менен, Туркия менен жана башка кээ бир мамлекеттер менен өтө татаал абалда мындай саясатчылар эмес, жөнөкөй жарандар дагы сезген да, өзгөчө Казакстан менен Туркия болгондо. Азыр Кудайга шүгүр бир нукка түшүп бараткандай көрүнөт да. Бирок ошол эле кезде албетте маселелер көп. Бир жыл президент бардык мамлекеттерди, негизги биздин өнөктөш мамлекеттер менен алака түзүп, таанышып, лидерлер менен жакшы маанай түзүп сүйлөшүп келди. Эми дипломаттар ошону президент сүйлөшкөн маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Серепчи Кайрат Осмоналиев ушул тапта Тышкы иштер министрлигинде өзгөрүүлөр башталганын белгилейт. Айтымында мындай аракет 5-6 жыл мурун эле жүрүшү керек эле. Себеби буга чейин ведомство башка өлкөлөр менен ымаланы 2006 жылы кабыл алынган концепциянын негизинде жүргүзгөн. Бирок 12 жыл ичинде өлкөнүн тышкы саясат боюнча багыты таптакыр башка нукка өзгөрдү. Прошедшие 6 лет, который, так сказать, занимал пост министра иностранных дел Абдулдаев. Министрликте 6 жыл башкарган Эрлан Абдулдаевдин учурунда өлкөнүн тышкы саясаты боюнча концепция жаңырган жок. Азыркы министр ушуну эске алып, биринчи кезекте замандын талабына жооп берген концепцияны бекитиши керек. Практически уже произошла. Ошондой эле өнөктөш өлкөлөрдүн биздеги элчилери Кыргызстанда кандай саясат жүрүп, экономиканын абалына, жада калса жогорку кеңеште айтылган ар бир билдирүүгө көз салып турары жашыруун эмес. Мындан улам тышкы алакаларда курч жагдай жаралбашы үчүн эл өкүлдөрү тышкы саясат боюнча билим алып алса, ашыкча болбойт дешет эксперттер. Ну, вы знаете, у нас, конечно, парламентская республика. Мы сейчас говорили только что о президенте, но президент... Биз албетте парламенттик өлкөбүз. Биздин депутаттар популизм менен алектенгенде жакшы көрүшкөндүктөн чуулгандуу билдирүүлөрдү жасайт эмеспи. Анан ал дүйнөлүк басылмаларга чейин чыгып кетет. Популизмом это, естественно, попадает сразу в мировые СМИ. Потому что парламент является одним из ключевых органов власти в парламентском Кыргызстане. Серепчилердин пикиринде бүгүнкү күндө Кыргызстан тышкы саясатынын багытын аныктап, аны тереңдетүүгө бет алды. Буга президент Сооронбай Жээнбековдун Америкага, Европанын айрым мамлекеттерине болгон расмий визиттери, Туркияга жасаган мамлекеттик иш сапары мисал боло алат. Өз кезегинде Режеп Тайып Эрдоган да Кыргызстанга келип кетти. Мындан сырткары өлкө стратегиялык өнөктөш өлкөлөр катары саналган Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан менен жылуу алакада. Чынара Нурсейитова, Дастан Касканов, Нью ТВ.